катча арызданып, ушундай жа иш кылсам дагы, ушунчалык неме кылсам дагы, тазалап бардыгын кылып берем. Ушу булардан эч жакшы сөз укпадым дегендер дагы бар. Бул дагы кайненелер туура эмес. Урматтуу кайненелер, сиздерден сураны чугуп алгыла. Бул келиндер силердин кулдарыңар эмес. Бул Алла Таалам сизге берген белек, угуп алыңыз. Ох. Бесплатный ушундай улуу белек берди да. Сиз ошо келинди мактап, кадырлап, кичине көңүлүн көтөрүп, иш кылса азаматсың деп ак батаңызды берип, насаатыңызды айтып эле тура бериңиз. Кызмат кылбай койсо, акысы жок ал. Сизге кимдин кызматка акысы бар билесизби? Сиз төрөгөн бала, сиз төрөгөн кыз. Сиз кыйналгансыз ошо кызыңызды төрөйүн деп. Балаңызды төрөгөнгө кандай кыйналгансыз? Токсикозасын айтпаңыз, көтөрүп жүргөндө айтпаңыз, ооруп калганда айтпаңыз, сууктан, ысыктан, эми төрөт, Аллаху акбар, о дүйнөгө барып келүү. Эми төрөгөндөн кийин баланы чоңойтуу. Охо, ушу ысык кайнак сууга түшүп калбаса экен, шорпого түшүп калбаса экен, күйүп калбаса экен, ооруса мен ооруйн деп, эми эненин мээриминдей мээрим жок. Сиз ошо баардык кыйналганыңыздычы кызыңыз үчүн, бул кызга эмес. Келинди сиз төрөгөн эмессиз, уксаңыз. Келинди сиз төрөгөн эмессиз. Келинге башка бунун энеси бар, ошо кыйналган башка аял. Просто чоңойтуп туруп 18-20 жашка болгондо сизге берип койду да, ой. Кудай берди да сизге. А так сиздин кызыңыз каякта? Нарында жүрөбү? Оштобу? Бишкектеби? Каякта жүрөт кызыңыз? Ошол келип сиздин кызматыңызды кылсын. Кериңизди жуусун. Тамагыңызды бышырып берсин. Охо, ошонун мойнунда милдет. Ооруп калса сизди карасын. Канча балаңыз бар? 2 уулуңуз бар? 2-оонун башында милдет. Келип ата энени карасын. Алла Таалам фарз кылган. Кимге? Ушу ким төрөсө, ошолорго. Ким чоңойтса, ким бакты. Ата бактыбы сизди? Канча нерсени алып келип берди. Эми чоңоюп калып кандай? Бу карай турган мезгил келгенде карабай. Андай болбойт ал. Эми эгерде башка бизге кошумча Алла Таалам белек берип башка бирөөнүн эле кызы келип калды да бизгечи. Алла, элестетип көрүңүз. Кудай берген жокпу? Мына. Эми ушуну дагы жакшы сөз менен кичине көңүлүн көтөрүп койгула. Кир жууп атат, тамак бышырып атат, үйдө ишип колунан келишинче кылып атат. Алхамдулилля деп ошону кадырлаңыз. Атак бирөөсү дагы мойнунда милдет эмес. Ислам дини кайнене менен келиндин ортосунда мухаббатты, ынтымакты, сыйды, урматты, бактылуулукту болуш үчүн ислам дини келген.